Өздөр менен биринчи радионун ботолкунда күндүн темасы, микрофонда Сагынбек Абдыкалыков, режиссерлук пультта Айда Исмаилова. Бүгүн мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат, ошондой эле мамлекеттик мүлк жана декларациялоо тууралуу сөз болот. Студиябыз меймандары Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын улук прокурору Марат Сейтказиев жана Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын прокурору Жомарт Закиров. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Урматтуу радио угармандар, эгерде мына ушул маселе боюнча сиздердин суроолоруңуздар же пикирлериңиздер болсо 39-21-90 жана 39-19-33 номерлүү телефондорго чалыңыздар. Эми Жомарт мырза, мына биздин радио угуучуларга түшүндүрө кетели, мамлекеттик жана жарандык кызмат тармагын кайсыл мыйзам жөнгө салат? Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. 2016-жылдын 30-майында Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан кол коюлган мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат деген мыйзам кабыл алынган, кол коюлуп, учурда ушул мыйзам республиканын аймагында айтылган багыттагы маселелерди, айтылган багытты жөнгө салып келет. Мындан сырткары дагы башка ченемдик укуктук актылар бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилген жоболор бар. Ошол ченемдик актылар бул мыйзам бул жаатында өздөрүн иштеп келет да. Эми мына 2016 жылдан бери 3 жыл өткөн экен арадан. Эми бул кандай деңгээлде өзүнүн натыйжасын бердиби? Бул албетте бул Кыргыз Республикасынын мыйзамы бардык республиканын аймагында милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш. Бардык жарандык кызмат ушул мыйзам менен жөнгө салынат. Ал эми аскердик, укук коргоо жана дипломатиялык кызматтарда административдик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчылардын ишин бул мыйзам менен алардын атайын мыйзамдар менен жөнгө салынбаган өлчөмдө жөнгө салынат да. Мисалы айтып кетсек, укук коргоо органдарынын ар бир укук коргоо органдарынын өзүнүн ушул укук коргоо органдарында кызмат өтөө тартиби жөнүндө мыйзамдар кабыл алынган. Алардын ишмердүүлүгү ошол мыйзамдар менен жөнгө салынат. Ал эми ошол мыйзам менен жөнгө салынбаган гана деңгээлде ушул азыркы жогоруда айтып өткөн мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам жөнгө салат да. Жомарт мырза, мен түшүнүгүмө караганда, азыр сиз айткан маалыматтын негизинде жанагы укук коргоо органдарынын үстүнөн дагы сиздер карайт экенсиздер да, туурабы? Кыргыз Республикасынын негизи эле прокуратура органдарынын ыйгарым укуктары Конституциянын 104-чү беренесинде белгиленген. Конституциядан сырткары атайын прокуратура органдарынын Конституцияда белгиленген ыйгарым укуктарын конституциялык мыйзам кабыл алынган. Ал жерде жалпы эле укук коргоо органдары, аткаруу бийлик органдары, өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана башка мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүндөгү мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө прокуратура органдары алат да. Эми Жомарт мырза, Марат мырза, үстүбүздөгү жылдын 19 декабрында мына жакында эле болуп өттү. Өткөрүлгөн укук коргоо, фискалдык жана башка мамлекеттик органдардын координациялык кеңешмесинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик менчик объектилеринин мыйзамдуулук абалы жана пайдаланылышынын эффективдүүлүгү, алардын жүзөгө ашырылышы жана ижарага берилиши тууралуу маселелер каралды. Бул кандай натыйжаларды берди? Сурооңузга рахмат. Эми координациялык кеңешмеси ар бир жарым жыл сайын өтөт. Ошол кеңешмесинде эң курч, эң татаал маселелер коюлат. Ошол сиз айтып кеткендей 19 декабрь 2019 жылдын 19 декабрда координациялык кеңешмесинде маселенин бири бул мамлекеттик менчиги пайдалануусу боюнча талкууланган. Ал боюнча айта кетсек, прокуратура органы тарабынан 2019 жылдын октябрь айларында перспективдик башкы прокуратуранын перспективдик планына ылайык текшерүүлөр жүргүзүлгөн. Ал аталган мыйзамдын аткарылышы боюнча анын жыйынтыгы менен 93 прокурорлук акты келтирилген. Сотко 3 доо арыз келтирилип, ошондой эле 8 материал
кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Ошондой эле жалпы 23 миллиондон ашык 23 миллион сомдон ашык зыян аныкталып, анын 4 миллион 600 миң сомдон ашык бүгүнкү күндө өндүрүлгөн. Андан сырткары 25 кызмат адамды тартиптик жоопкерчиликке тартылышкан. Кыскача ушул жыйынтыгы ушул. Марат мырза, мына айттыңыз го, ошо 23 миллион сом аныкталды, анын 4 миллиону өндүрүлгөн экен. Албетте бул жакшы. Бирок ошол 23 миллионду ошо мыйзамга ылайыксыз өздөштүргөн жетекчи болобу, мекеме болобу, ушулардын бир аттарын атай кетсек да, баягы кыргызда сөз барго, ала карганы атын атайт депчи. Биздин радиодон үндөрүн укса дагы башкалар сестинеби дегендейм да. Андай нерсени атап кетсек, анда бул албетте ушул мекемелердин ошондой эле фонддун жетекчилиги тарабынан мыйзам бузуулар аныкталган. Алардын үстүнөн тиешелүү прокурор чаралар көрүлдү. Сунуштар келтирилди. Ошондой эле жалпысынан баарына карата премьер-министр атына 17 декабрда сунуш келтирилген. Демек, биз баягы бүгүнкү күндө жоопторду күтүшүбүз керек экен да, эгерде сиздин айткан маалыматтарга таянсак. Сунуштун мөөнөтү 1 ай каралган, ошо 1 айдын ичинде ошо каралат, ошондо белгиленет. Жоомарт мырза, мына прокуратура тарабынан айтып өткөн мыйзамдын аткарылышы боюнча мына кандай иштер аткарылып жатат? Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө текшерүүлөр, мисалы бизде ар бир квартал сайынкы жүргүзүлүп аткан отчетторго таянып 2019 жылдын 9 айындагы көрсөткүчтөрдү айтайын да. Бул Кыргыз Республика прокуратура органдары тарабынан жалпы бул багытта 240 текшерүү жүргүзүлгөн да. Алардын жыйынтыгы менен 617 мыйзам бузуучулуктар аныкталып, ошол аныкталган мыйзам бузуучулуктарды четтетүү максатында прокуратура органдары 41 каршылык билдирүү, бул башкача айтканда протест келтирген жетекчилердин намына. Анан ошондой эле 177 мыйзам бузуучулукту четтетүү тууралуу сунуш келтирилген. Анан 40 талап келтирилип, 9 кызмат адамы эскертилип, 10 тартиптик өндүрүш иштери козголгон да. Ушул келтирилген көрүлгөн прокурордук чаралардын негизинде 186 мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылышкан. Ошондой эле мамлекеттин пайдасына 1 724 000 сом өндүрүлгөн. Бул тармакта иштер ар дайым аткарылып келет да. Жоомарт мырза, мына сиз айтып атыңыз, ошо 186 адам дедиңиз, 180 ошолордун аттарын атай кетүүгө болобу? Бул же мекемелерди дегендей? Бул мекемелерде да бардык эле мамлекеттик мекемелерде текшерүүлөр жүргүзүлөт. Кайсыл гана текшерүүлөр болбосун, прокуратура тарабынан ушул мыйзамдын аткарылышы ар дайым текшерилет да. Бул айыл өкмөттөрү болсун, бул билим берүү бөлүмдөрү болсун, райондук болобу, шаардык болобу, бул деген министрликтер болобу, кайсыл министрликтерге прокуратура тарабынан текшерүү караса ушул мыйзамдын аткарылышы ар дайым текшерилет да, текшерүүгө алынат. Бул мекемелер мындай жашыруун эмес да, айтабыз, айтылыш керек. Анткени бул жакта бунун айтылган өзүндө бир профилактикалык жолдор бар, алуу бир немеси бар да, жыйынтыктар болот. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат, ошондой эле мамлекеттик мүлк жана декларациялоо тууралуу сөз болуп жатат. Студиябыз меймандары Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын улук прокурору Марат Сейтказиев жана Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын прокурору Жоомарт Закиров. Урматтуу радио көрөрмандар, эгерде мына ушул маселе боюнча сиздердин суроолоруңуздар же пикирлериңиздер болсо, 39-21-90 жана 39-19-33 номерлүү телефондорго чалыңыздар. Эми Марат мырза,
мына мыйзам бузууга жана коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө чаралары көрүлдүбү ошо текшерүүдөн кийин? Албетте көрүлдү. Мен айтып кеткендей прокурордук чаралар көрүлүп, 93 прокурордук акт келтирилген. Андан сырткары ошо жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө да сунуш келтирилген. Ал кароодо кыскача Мына ушулар Эми Марат мырза, мамлекеттик менчик жөнүндөгү мыйзамдардын аткарылышы боюнча жүздөгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы эми кандай болду? Жыйынтыгы же негиздерди айта кетсек, ошолорду эң негизги себептердин бири бул мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун жана башка мекемелердин тарабынан мамлекеттик мүлк жөнүндөгү мыйзамдардын талаптарын сакталбашы жана жетекчилиги тарабынан мыйзамдардын талаптарын аткарылышынын тиешелүү контролдун жоктугу, мыйзамдардын карама каршылыктары жана колдонуудагы укуктук ченемдик актыларына өзгөртүүлөрдү өз убагында киргизбеши деп аныкталган да ошондой. Марат мырза, жанагы мыйзамдардын карама каршылыгы деп атпайсызбы? Бул жерден ушул мыйзамдар эгерде бирине бири карама каршы боло турган болсо, албетте сиздерге иштеш оор. Мыйзам бирине бири карама каршы болуп атса, албетте бул жерден баягы прокуратура кызматкеринин баягы мүмкүнчүлүгү чектелет. Ушуну мисалы үчүн жогорку кеңешке же мыйзам чыгаруу органдарына кайрылыш керек го дейм, ушундай болуп атат. Биз каягын карайбыз деген сыяктуу бир маселелер каралыш керек го дейм. Туура айтасыз. Ушул негизинен биз сунуш келтирилдик ордуна келтириш үчүн. Ошол мыйзамдардын карама каршылыктарды жоготуш үчүн биз ошол немеге сунуш келтирилгенбиз. Мисалдын бири тактап айтсак, өзүбүз билгендей пилоттук түрдө азыр аукциондор өткөрүлүп атат жана ижарага бергенге жана мамлекеттик мүлктү ошол жоосун жана Кыргыз Республика өкмөтүнүн токтому менен бекитилген жоосунда көп немелер болду, аныкталды көп. Анткени бул жоо аябай маанилүү. Бул жоону неметкенде колдонууда көп маселелер чыгып калды. Мисалдын бири бул жана катышуучулары, кээ бир катышуучулары, айта кетсек, катышуучулары ошол катышып аягына чейин баасын, мындай жөн айтканда, баасын көтөрүп, аукциондун баасын көтөрүп, анан аягында жыйынтыгы менен келишим түзбөгөндө фактылар аныкталды. Анткени буга деле өзүнчө каралган жок, жоопкерчилиги ошо жоосунда каралган жок. Ошону биз неметтик, жаздык, көрсөттүк сунушубузда. Дагы көп нерселер бар эле, ошо азыр эстейсиз азыр. Жоомарт мырза, кошумчаңыз бар экен, ооба. Ошону кошумчалап кетейин. Бул бир эле мамлекеттик мүлк багытында эле эмес, жалпы эле мисалга алсак, башкы прокуратура тарабынан текшерүү жүргүзүлгөндө айрым кайсы гана болбосун мекемелерде ошол мекеменин ишмердүүлүгү менен байланышкан ченемдик укуктук актылар иликтенет, изилденип, окулуп чыгат. Ошол учурларда, айрым учурларда биз мыйзамдын карама каршылыктарын жана жогоруда айтылгандай аныкталып калат да. Ал мыйзамдын карама каршылыктары бул албетте терс көрүнүштөргө алып келери бул шексиз да. Ошондуктан бул мыйзамдын карама каршылыктарын четтетүү үчүн сунуштамалар келтирилет да. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө келтирилип, ал эми өкмөт тарабынан бул сунуштамалар тийиштүү, жооптуу, ыйгарым уктуу органдарга тапшырмалар берилип, бул карама каршылыктарды жоюу багытындагы иштер жүргүзүлөт. Бул ар дайым болуп келген иш.
улантыла берет. Жомарт мырза, мына сиздер ошо биринчи жолу текшерип аткан жоксуздар, бир нече жолу текшердиңиздер, ошол эки тийиштүү органдарга ошо мыйзамдын карама каршылыгын билдирдиңиздер. Ошол жактан бир сиздердин мындай сунуштарыңыздарга жооп кылып, мыйзамды өзгөртүү же мыйзамды карап чыгуу боюнча бир аракеттер көрүлдүбү? Албетте. Бул мисал эле айта турган болсок, бул үстүбүздө жылдын август сентябрь айында эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жеке ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча багытында биз текшерүү жүргүзүлүп биз тарабынан. Ал бул текшерүүнүн жыйынтыгы менен ушул жеке ишкерлердин укуктарын коргоого багытталган ченемдик укуктуулардын ортосунда айрым мындай такталбаган учурлар кездешкен, ошондой эле карама каршылыктар аныкталган да. Буларды четтетүү боюнча биз сунуш келтирип сентябрь айында, датасы эсимде жок, бирок сентябрь айында 19-жылдын. Ал жакта октябрь айында бир айдан кийин каралып Кыргыз өкмөттөн жооп келген. Ыйгарым укуктуу орган бул ченемдик укуктуу актыны четтетүү боюнча өкмөттүн токтомунун долбоорун иштеп чыгып, өкмөт тарабынан ошол токтом бекитилип, мындан сырткары дагы бүгүнкү күндө салык кодекстерине жана башка мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү иштери жүргүзүлүп атат деп, мына ушул үстүбүздө жылдын эле сентябрь айында жооп алдык да. Эми Жомарт мырза, мына прокуратура тарабынан айтып өткөн мыйзамдардын аткарылышы боюнча эми кандай иштер аткарылып жатат бүгүнкү күндө? Мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө болот. Ооба. Бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө жана аткарылып аткан жумуштардын сандык көрсөткүчтөрүн айтып кеттим да. Бул 9 айга карата сандык көрсөткүчтөр болчу. Негизинен бул багытта биз атайын бул мыйзамдын аткарылуусу прокуратуранын жалпы ар дайым көзөмөлгө алынып келет жана коррупцияга каршы аракеттенүү багытындагы мыйзамдардын катарына киргизилген дагы прокуратурада жүргүзүлүп аткан форма П деген статистикалык отчеттуулук бар. Бул мыйзам ошол отчеттуулукка коррупцияга каршы мыйзамдардын катарына киргизилген да. Бул статистикалык отчеттуулук башкы прокуратура тарабынан ар бир квартал сайын төмөнкү турган прокуратура тарабынан толтурулуп бизге тапшырылып, бул жактан башкы прокуратура тарабынан анализ, талдоолор жүргүзүлөт да. Ар бир квартал сайын жүргүзүлөт. Ошол анализдин жүрүшүндө канчалык деңгээлде бул мыйзам аткарылышы көзөмөлгө алынып атат, кандай чаралар көрүлүп атат, ошол анализ өзү көрсөтөт. Талдоо, Талдоо көрсөтөт. Ушул талдоонун негизинде бул мындан ары да кандай иш-чараларды көрүш керек экен, ошол талдоонун жыйынтыгы менен ошол немеге келебиз да, ойгочу жыйынтыкка келебиз. Негизинен бул мыйзам эч качан мындай бир көмүскөдө калып калбайт да, анткени биздин статистикалык отчеттуулугубузда бул даана көрүнүп турат. Бул ар дайымкы прокуратуранын перспективдүү бир тармактарынын бири болуп эсептелет да. Ошондуктан ар дайым иш кылыныр. Жомарт мырза, мына талдоо жөнүндө айттыңыз, мына бүгүнкү күндө коррупция эми тыюу абдан оор болуп атат. Муну өзүңүздөр мага караганда жакшы билесиздер го. Өзгөчө кайсыга көңүл буруш керек экен? Кандай деп ойлойсуздар? Марат мырза, буга сиз жооп бересиз анда? Бул мен коллегам айтып кеткендей, албетте бул мыйзам мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдын аткарылышы албетте аткарылыш керек. Андан сырткары мамлекет сатуу алуу тууралуу мыйзамдардын сакталышы, анан мамлекеттик мамлекеттик мүлк пайдалануусу боюнча мыйзамдардын так аткарылышы, ошол негиздер болуш керек. Ушул эле мыйзамдар. Жомарт мырза, мына карап көрсөңүз, негизи кайсы тармак боюнча мисалы үчүн баягы кылмыштуулук көбүрөөк болуп атат, кайсы тармак боюнча ошол эки паракорлук көбүрөөк болуп атат? Ушу анализдин учурунда айкын болдубу? Бул негизинен жалпы коомчулукка, жарандарга кызмат көрсөткөн кызматтар бар да, мисалы айдоочулук күбөлүктөрдү алуу, айтор ушул сыяктуу кызмат көрсөтүү тармактарында буга чейинки жүргүзүлгөн талдоолордун жыйынтыгы менен ушундай жыйынтыктарга келгенбиз. Мамлекеттик сатуу алуу, мамлекеттик жарандарга кызмат көрсөткөн багытта мыйзам бузуучулуктар көп болгондо, сейрек кездешип аткандыгы биз талдоодон аныкталган да.
Эми бүгүнкү күндө деле бул тенденция ушул эле деңгээлде калып атат. баягы кыргызда сөз бар го, жалгыз алакандан үн чыкпайт дейт, баягы үн чыгыш үчүн эки алакан чалыш керек. Анын сыңарында багыреки керкисинде да бар, кемигинде да бар дегендей, бирөөлөр параны сунуш кылат да, туурабы? Экинчиси алат дегендей. Эми ушул жерден өзгөчө кайсыга көңүл буруш керек экен? Негизинен жарандар көп эле учурларда жарандарда баягы айрым учурларда алардын өздөрүнүн укуктарын көпчүлүк жетишерлик деңгээлде Билбей калат, билбегенден келип чыгат да, анан маселени ушул жол менен гана чечүү жолун көрүп калышып, айрым учурларда ушундай жолдорго барып, сиз айткандай жана өздөрү сунуштап балким ошол жолдорго барып атышы мүмкүн. Бирок эгер укугун билсе, мыйзамда баары тагдана жазылган, мыйзам жолу менен кете берсе, мындай нерселер азаят эле да. Аз болот. Урматтуу радио угуучулар, азыр жаңылыктарга назар салыңыздар, андан ары маегибизди дагы улантабыз. Ош областынын Новокат районундагы шахтада калган киши изделип жаткандыгын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Кулатов айыл аймагынын Баглан айылына жакын жерде жайгашкан шахтаны суу каптап, анын ичинде 23 жаштагы киши калып калгандыгы айтылган. Шахтадагы сууну сордуруп издөө иштерин жүргүзүүгө куткаруучулар тартылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сыргак Кенжебаевдин ишин башкы прокуратурага өткөрүп берди. Эске салсак, Кытай жараны Сыргак Кенжебаев алдамчылык жолу менен андан 350 миң АКШ долларын алгандыгына даттанып, УКМКга кайрылган. Сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө ал Кытай инвесторунан кошумча 250 миң АКШ долларын талап кылгандыгы тууралуу далилдер көрсөтүлгөн. 20 декабрда Сыргак Кенжебаев УКМК төргө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына кармалды. Бүгүн 24 декабрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратында Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча козголгон кылмыш иш боюнча сот отуруму жылдырылды. Бул иш боюнча мурунку президент Алмазбек Атамбаев дагы суралып жатат. Маалыматка ылайык, Абдухалим Раимжановдун оорусуна байланыштуу отурум жылдырылган. Кийинки процесс 26 декабрда болот. 15 жылга соттолгон Бишкектин экс-мэри Албек Ибраимовдун 147 жер тилкеси, 5 дачасы жана башка мүлктөрү соттун чечими менен конфискацияланды. Бул тууралуу Ленин райондук сотунун өкүм чыккан документинде жазылат. Эске салсак, 23 декабрда Бишкектин Ленин райондук соту Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовго өкүм чыгарган. Ибраимов 15 жылга эркинен ажыратылды. Кулматов 5 миллион сом айып төлөөгө милдеттендирилип, сот залынан эркиндикке чыгарылган. Бишкекте өспүрүмдөр арасында өткөрүлгөн камкордук аттуу иш-чаранын жүрүшүндө түн ичинде коомдук жайларда жүргөн 10 өспүрүм кармалды. Иш-чара 21-22 декабрь күндөрү өткөрүлдү. Милиция кызматкерлери соода түйүндөрдү, кичи базарларды, авто жана темир жол бекеттерин, компьютердик клубдарды жана башка коомдук жайларды текшерүүгө алган. 8 өспүрүмдүн ата-энеси такталып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 2 өспүрүм укук бузууларды алдын алуу борборуна жеткирилип, жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон эмес. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Бириккен Араб Эмираттарындагы атайын жана ыйгармуктуу элчиси кызмат ордуна сунушталган Абдулатиф Жумабаевдин талапкерлигин жактырды. Жумабаевди депутаттарга Тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов тааныштырды. Беле кетсек, Абдулатиф Жумабаев ушул тапта Кыргыз Республикасынын Сауд Аравиядагы жана Түштүк Африкасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматын аркалап келет. Ош областынын Алай районундагы Сары Могол айылына Памирлик 10 үй бүлө көчүп келди. Алар айылдагы мектептин эски имаратына жайгаштырылды. Жергиликтүү тургундар меймандарды жылуу тосуп алып, кийим-кечек, керектүү буюм-тайым жана тамак аштар менен бөлүштү. Бир Америка доллары 69 сом 8 тыйын, евро 77 сом 36 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 12 тыйын, казак теңгеси 18 тыйынга бааланууда. Эртең 25 декабрда Чүй областында түнкүсүн 12-17 градус суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 12-17 градус суук, ал эми күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жогору, ал эми Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз абанын температурасы 0-5 градус жылуу болот. Ысык Көл областында түнкүсүн 6-11 градус суук, ал эми күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Нарында түнкүсүн 17-22, күндүз 5-10, Бийик Тол райондордо түнкүсүн 23-28, күндүз 10-15 градус суук болушу күтүлүүдө. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, чамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14 градус суук болсо, күндүз 1-3 градус жылуу болот.
Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45.200 чарчы километр. Халкынын саны 287.000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 100,5, Жумгал, Чоңдөбө, FM 103,9, Кочкор, FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо. Урматтуу радио угармандар, күндүн темасын улантабыз. Бүгүн мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат, ошондой эле мамлекеттик мүлк жана декларация тууралуу сөз болуп жатат. Студиябыздын меймандары Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын улук прокурору Марат Сейтказиев жана Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын прокурору Жоомарт Закиров. Урматтуу радио угармандар, эгерде мына ушул маселе боюнча сиздердин суроолоруңуздар же пикирлериңиздер болсо, 39-21-90 жана 39-19-33 номерлүү телефондорго чалыңыздар. Эми Жоомарт мырза, мына текшерүү учурунда кандай мыйзам бузууларга өзгөчө көп кездешет? Мына ушул жөнүндө биздин радио угармандарга түшүндүрүп берсек, азыр биздин радио угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алып болчу. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламбек мырза, абдан жакшы тема экен. Рахмат. Азыркы мезгилдин темасы экен да. Ооба, туура айтасыз. Жана декларация боюнча деп атпайсызбы? Ооба. Мен таң калып атам да, бул эки колокко. Сиз мына эртеден бери бир нече суроо бердиңиз. Бир кишинин атын ата, же кайсы жана коррумпированный организациясың, ошонун баарын айта албай атат булар. Карганын көзү чукпайт болуп. Анан мына эл талап кылып атпайбы? Көрөт атам, акция жүрүп, коррупцияга каршы жаштардын баары көтөрүлүп. Мен ойлойм, президент эле жаңы иштеп атабы коррупцияга. Калган прокуратурадагы бир көчөмөл орган да. Ошондо ачык айтып койсо, элдин да кичине эметип калат ишен. Биз Кыргызстанда действительно мына сиз жакшы суроо берип атасыз. Айтып койчу мындай уянып калсын жок деген. Айтпай булар. Кандай болот? Шундай эле болсо кантип биз Кыргызстан коррупциядан жойлобуз? Болбойт да мындай. Нормальный адамдар келип, нормальный элге ачык айтышкы. Мына жерде мондай фаланча жеген, түкүнчө жеген. Десе үчүн уят, бүтө уяткан болсок ушунча эле жүрө берсе, жаап жашырып. Эч убакта коррупцияны жое албайбыз. Атыңызды айтып коесузбу? Байланыш үзүлүп калды. Бул байланыш. Мен ушул угармандын суроосуна жооп берип коеюн дедим эле да. Ооба, бериңиз. Бул азыркы аты аталыш керек деп атпайбы? Бул аты прокуратура тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаранын жыйынтыгы. Бул тергөө аяктап, мисалы текшерүүлөр жүргүзүлүп, кылмыш иштер козголчу эле мурун. Эми азыр бирдиктүү кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталат да. Бул реестрге катталгандан кийин тергөө жүргүзүлүп, адамга шектенүү катары кабардама берилип, андан кийин сотко бул иш ашырылып, сот тарабынан бул чечим кабыл алынып, кандай гана чаралар колдонулду, кандай түрдө жазаланды, бунун бардыгы азыркы жалпы маалымат каражаттарында алсак биринчи радиодо болобу, башка болобу, бул чагылдыруу эле келе атат да. Бул жерде бул аткарылып аткан иштерде дагы прокуратура органдары бир четте калган жок. Ар дайым тергөө болсо, тергөөнүн көзөмөлүн жүргүзөт. Башка мыйзамдар болсо, башка мыйзамдардын өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде компетенциясына ылайык ишин жүргүзүп келатат да. Иш аткарылбай калды дегенде эми бир аз туура эмес элек го. Биз ар дайым мамлекеттик орган катары иштерди жүргүзүп келатат. Жоомарт мырза, мына айтпадыңыз баягы сот бүткөндөн кийин баягы мындай айкын ачык айтсак болот депчи. Ошо өкүм чыккандан кийин эми күчүнө киргенден кийин ошол аталса болот. Ошондой учурлар барбы? Өкүм чыгып, мисалы үчүн күнөөлүү аныкталган. Сагынбай, бул негизи бул ачык эле маалымат, бул расмий түрдө албетте чыгып атат. Массалык каражаттарда баары бар, маалымат бар. Ошол эгер бир билем десе, азыр интернет аркылуу любой жерде любой немеден тапса болот. Кыйынчылык жок. Азыр биздин радио угарманыбыз бар, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бишкек шаарынан чалдым, атым Бүбүсара.
Мен прокуратура кызматкерлерине мындай суроом бар эле. Мисалы кандайдыр бир айыл өкмөтүнүн, райондук акимчиликтин кызматкерлери, башчылары көз көрүнүү мыйзамды бузган учурда мен көп жолу кайрылдым генералдык прокуратурага. Ошол ишти иликтегенде ошонун артынан дагы кандайдыр бир тартип бузуулар, мыйзамды сактабай, мыйзам бузган учурлар келип чыгар бекен деген кылдат иликтөө жүргүзүү талапка ылайыкпы. Анткени мен бир ишти жазып, анын артынан андан дагы мыйзам көп бузулган учурлар чыгып жатат. Анан бул иштердин ушунчалык узакка созулганына таң калам да. Мен ушул Элек районунда иштер баягы бири-бирине келишүүчүлүк мамиле, тымызын келишип алуу деген мамилелер өтө күч экен. Жарандарды ушунчалык оору баракерчиликке салат да. Эми райондук прокуратура жакшы иштейт. Аларга менин дооматым жок. Бирок ошол бири ишти даттанганда ошонун артында дагы кандай жагдай келип чыгат деген талапты ушул прокуратура кызматкерлери эске алып иштегенге милдеттүүбү. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Келаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Бүйүс айым чыны менен бир практикалык ишти айтты да. Бул адамга өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирели. Бул дареген ачык айтып атат. Мындан тышкары өзүнүн атын дагы таптак айтып атат да. Демек мындай адам менен баарыке ишти алып барса болчу да. Биринчи суроо ушундай болуп атпайбы? Негизинен бул киши эки суроо берди. Ошо прокуратурадык текшерүү учурунда текшерүүдөн ката кетип калбайбы? Ошо текшерүү учурунда мыйзам бузуулар болбойбу деген пикир айтылды. Буга кандай карайбыз? Жоомарт мырза, буга сиз жооп бересизби? Азыркы радио угармандын суроосуна мисалы райондук прокуратура жакшы эле иштейт деген мен түшүндүм да. Ооба, туура ушундай айтылды. Бул негизи тартиби боюнча жарандардын арыз даттануулары биринчи кезекте жеринде районный прокуратура болот, жерлерде. Ошол районный прокуратура карап чыгат да. Ал районный прокуратура карап анын ишинин жыйынтыгы менен ыраазы болгон болсо, ошол жыйынтыгы менен демек анын сиз берип аткан суроодо коюлган суроо демек бул жерде болушу мүмкүн эмес да. Эгер бирок райондук прокуратуранын райондук жеринде жыйынтыгы менен нааразы болсо, анда ал жогору турган прокуратурага кайрылууга туура келет. Жогору турган мисалы Лейлек деп атпайбы? Баткен областтык прокуратурасы бар да. Баткен областтык прокуратурасына Лейлек райондук прокуратурасынын Айтор мен мисал гана келтирип атам. Жерин айтып кеткендигин үчүнчү. Областной прокуратурага кайрылса, ошол карап чыгат да. Бул райондук прокуратура канчалык деңгээлде арыз даттанууларда көрсөтүлгөн дооматтарды канчалык деңгээлде толук камтыды ушул текшерүү. Анан ошондой эле эгер суроодо коюлган туура эмес мыйзам бузуучулуктарга прокуратура кызматкери жол берген болсо, ошол эле жогору турган прокуратура бул мыйзам бузуунун да мүнөзүнө жараша болот. Эгер башка бир коррупциялык көрүнүштөгү мыйзам бузуулар болсо, башкы прокуратуранын ички иликтөө коопсуздук кызматы бар да. Ошол ички иликтөө жүргүзөт. Бул жогору турган прокуратура карай турган маселе. Аны кайрылыш керек жогору турган прокуратура эгер нааразы болсо. А бул радио карман айткандай ыраазы болгон болсо, анда демек жакшы текшерди, чаралар көрүлдү. Биринчи маселе боюнча айтылды. Демек ошо райондук прокуратуранын үстүнөн дагы ошо көзөмөл бар экен, Албетте. Демек нааразы болгон тарап ошол жакка арызданса болот. Тартиби боюнча арызданыш керек, сөзсүз. Себеби бул арызданып аткан жөнүндө бул укуктары бузулуп атышы мүмкүн. Укуктары бузулбадыбы, толук текшерилди, бул маселени жогору турган прокуратура карап чыгат. Эми Марат мырза, мына координациялык кеңештин экинчи маселесинде ушу декларация тууралуу дагы сөз болду, Мына ушунун жыйынтыгы жөнүндө дагы бир аз айта кетсек жакшы болор эле. Эми өзүңүз айткандай, координациялык кеңешмесинде экинчи маселе деп ошол муниципалдык кызматкерлердин кирешелерин декларациялоодо мыйзамдардын аткарылышы да талкууланды. Айта кетсек, айрым мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тарабынан кирешелерин декларациялоодо мыйзам бузуучулуктарга жол берилген. Мыйзамда мисалы айтсак, мыйзамда берилген мөөнөттө декларацияларын тапшырбай, толук эмес же болбосо туура эмес тапшырылган учурлар аныкталган.
прокуратура орган тарабынан аталган фактылар боюнча салык кызматтардан келип түшкөн материалдар боюнча жерлерде Кыргыз Республика мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын ээлеп турган ээлеген адамдардын кирешелерин тууралуу мыйзамдын аткарылышы боюнча тийиштүү текшерүүлөр жүргүзүүдө жер жерликтүү. Алсак 2019 жылдын өткөн мезгилинде карата аталган багытта жалпысынан 800дөн ашык прокурордук акт келтирилген. Алар негизинде 937 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер ар кандай тартиптик жоопкерчиликке тартылышкан. Бүгүнкү күндө да бир топ актылар кароодо, дагы жыйынтыктар чыгат, дагы. Демек, ошо сизден алган маалыматтарга таяна турган болсок, буюрса, жанагындай декларациясын туура эмес толтурган адамдарга дагы мындай бир маселе коюлуп, алардын баягы дагы алардан каражат өндүрүү маселеси коюлат экен да, туурабы? Туура айтасыз. Бул албетте бул эң негиздүү мыйзамдардын бири. Бул коррупция менен күрөшүүгө аябай таасир этет. Эми ошол баягы декларациясын туура эмес толтуруп койгон адамдарга кандай деңгээлде бир эскертүүбү, же кандай мыйзамдык чегиндеби бир нерселер болсо керек, кандай дейсиз? Мыйзам негизинде бул декларация мыйзамды бузгандар бул албеттүү түрдө тартиптик жоопкерчиликке тартылат. Ошол өтүп кеткен координациялык келишмесинде чечим менен ошо Кыргыз Республика өкмөтүнүн бир топ сунуштар берилген ушул негизинде. Мен ошону кошумчалап кетсем. Кошумчалап кетиңиз. Бул мыйзам азыркы могу айтылган декларация боюнча бул жогоруда мен айтып өткөн мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамда дагы ушул декларация боюнча өзүнчө атайын мыйзам бар. Эки мыйзамда тең бул мамлекеттик жарандык кызматкер жана муниципалдык кызматкер өзүнүн декларациясын жыл сайын белгиленген мөөнөттө тапшырып туруп, тапшыргандан кийин дагы 30 июнга чейин ошол тапшырган декларацияларын оңдоолорду, түзөлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгү берилген да мыйзам кабыл кылуучу орган тарабынан. Анан эң сейрек кездешкен мыйзам бузуучулук ушул мыйзам тармагында, ушул мыйзам боюнча декларация боюнча өзүнүн баягы жеке менчигинде жарандардын кыймылсыз жана кыймылтуу мүлктөрү болуп, ошолорду декларация толтуруп атканда декларацияларында көрсөтпөй коюу фактылары көп орун алганда. Анан бул жогоруда айтып өткөн мыйзамдарда дагы бул ушул мыйзамдардын өзүнө мыйзам бузуучулуктарга жол берген кызматкерлердин жоопкерчилиги тактана көрсөтүлгөн. Ишенбечүлүк көрсөтүлгөн кызматкерди кызматтан алып салууга чейин чара колдонуу жазылып өткөн да. Бул жазасы калбайт да, мыйзамда жоопкерчилик каралган. Азыр биздин радио угарманыбыз бар, угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Абдулатов. Угуп атабыз сизди. Декларация боюнча өтө көп маселе. Дайыма айтасыздар, мындай тапшырган жок, мынанча болду деп. Азыр государственный чиновниктер менен служащийлердикин тартипке келтире алып айтасыздар да. Анан дагы айтып атасыздар, эми бүт населени тапшырат деп. Ограниченное количество бизнесмен менен чиновниктер тартипке келтире албайт, анан калган элди кантип тартипке келтире алабыз? Декларацияны толтургандардан угуп атам, өтө эле суроолор, жооптору көп, кээ бирлеринде түшүнүксүз болот деп. Ошонун суроолорун кыскартып, например, Жорж Соростун канча миллиард акчасы бар экен билинет. Алишер Усмановдуку Россияда белгилүү, Абрамовдуку билинип атат. Баары ачык айкын. Бизнесмендер өздөрү жашырып, парламентте закон кабыл 2 жылга мораторий деп жашырууга повод берип атпайсыздар. Ошон үчүн декларацияны сразу наказание кирбестен чыгырып алгандан кийин түшүндүрүш керек. Мындай кылыш керек, жашыруу болбойт. Предупреждение кылган, сразу наказание бизде наказание өтө эле курч кетип атат да. Биринчи түшүндүрүү маселелери жок. Радио, телевизордон мындай толтурулат деп рекламанын эч нерсе жок да. Анан кантип сиздер тартипке келтиресиздер? Рахмат. Рахмат. Биздин радио угарманыбыз 2 суроо берди, чындап келгендечи. Биринчиси, ошо декларацияны толтуруунун алдында түшүндүрсөңүздөр дейт да. Андан кийин аны жаза берсеңиздер дейт. Мына ушул багытта Жоомарт мырза өзүңүз кандай пикирдесиз? Декларацияны толтуруунун тартиби бул өзү
ошол инструкциялар бар атайын. Ошол инструкциялар менен таанышып чыгыш керек да. Мен негизи айтайын дегеним ушул радиодон чыгып сүйлөгөнүбүз, теледен чыгып сүйлөнүлгөн, айтылган маселенин бардыгы эле бул жеткирүү максаты дагы көздөлөт. Бул бир багытта бир эле багытта алып барылбайт да. Аткарып аткан эле жумушубузду көрсөтөлү деген максат эмес. Бул балким ушул алдын алуудагы максаты бар. Өтө максаты чоң. Декларациянын айтылып аткан декларация деп актуалдашып кетип аткандыгын эле өзү бул жакшы бир көрүнүш деп эсептейбиз. Анткени бул тармакка көбүрөөк көңүл бурулуп баштады. Көбүрөөк көңүл бурулган тармакта буюрса алдыга жылуу оңолуу болот. Мыйзам бузуучулуктар мындан ары дагы азайыш керек да. Айтканыңыз келсин, Жомарт мырза. Кошуп койсом болобу? Мейлиңиз кошуңуз. Урматтуу жана неме айтпадыбы? Радио каарман айтпадыбы неме деп. Неме болбой атат, баягы түшүндүрүп берип алдын ала түшүндүрүп берип ошол бул мыйзам негизи декларациялоо тууралуу мыйзам уже көптөн бери айтылып атат. Мамлекеттик кызматкерлердин тарабынан бул жылга эле берилет бул декларация. Уже мамлекеттик кызмат тууралуу жөнүндө мыйзам күчүнө киргенден бери ошол жылга эле тапшырылып атат. Ошондуктан менин оюмда ушул канча жылдан бери ушу берилип атканын билип туруп анан билбесем ал туура эмес деп ойлойм да. Жомарт, азыр биздин радио каарманыбыз бар экен, угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз сизди. Алмек мырза, мен бир суроом болуп калыптыр декларация боюнча. Бериңиз. Декларациянын максаты бул жанакы мамлекеттин жеп ичкен коррупционерлерди чектөөлө, ошолорго мындай ооздуктоо деген бул законда декларация туурабы? Баардык байлыгыңды сен өзүң таманагы маңдайтериңден таптың. Анан бизде Кыргызстанда мына баарыбыз билебиз. Жаш балдарга килейген заводдорду же кымбат үйлөрдү каттатып коет пенсионерлерге. Эми ошону барып эле мисалы чет мамлекетте текшергенде барып эле текшерет экен да. Мисалы мен текшерсе айтат экен, декларацияны көргөчсү, сен могу байлыкты каяктан алдың, уурдап алдың, кимден алдың, тартып алдың бирөө. Ошентип эле чыгып эле мамлекетке алып коет деп. А бизде мына закон чыккан, декларацияны текшеребиз, баардык ортого алып келебиз, куштурабыз деп. Мен бир ойлоптум, бирөөнүн бир байлыгын алып, мамлекетке мына өткөрдүм, мына бүт баардык мына жеп ичип, и трудовой доход менен мына алып алып чогултат могу дүйнөн деген бир саясат жүргөнүн мен күбө элем. Кандай бул декларация андай эмне кереги бар? Эч кандай мамлекетке пайда келтирбесе, кимдин жеп ичкенин билбесек, анда декларацияны жоюп эле коюш керек да мисалы. Ушундай болот да бизде. Өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Мен Сокулуктан чалып атам. Ат жөнүңүз? Байланыш үзүлүп калды. Ошондуктан баягы кыргызда сөз барго. Биринчи тартипти өзүң сакта. Андан кийин башкалардан талап кыл. Биздин радио каарманыбыз дагы өзүн кенен тааныштырып койсо жакшы болот эле да. Биздин дагы радио каарманыбыз бар. Угуп атабыз сизди. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен Окенден Тынчбек. Угуп атабыз сизди, Тынчбек мырза. Окенден чалып атам. Атын Тынчбек, фамилия Осмогул. Жана Райымов айтпай атпайбы фамилиясын? Эме декларация дегенде биз мына айыл жергесинде келдик, чиновниктер үчүн эле деп жүрөбүз да. Анан эми Сиз радиодон бир аз алысыраак турсаңыз? Ооба. Кичине, ушундай. Региондор боюнча декларация деген болсо, маселен, мен өзүм карапайым мага окшогондор. Бир аты бар, эки үйү бар, бир үйү бар, анан башка кандай декларация биздин деген ана бизге дагы кереги бар ошонун. Рахмат. Марат мырза, мына Нокенден чалып атат, атын так айтты, дарегин так айтты, мындай деп атат. Менин эки уюм бар дейт. Туура, ончакты кою бар, биз карапайым адамбыз дейт. Бизге декларация толтуруунун кажети барбы деген суроо берди. Өзүм мындай ачык эле жашырбайм айткандан кийин муну декларация эч кыйынчылыгы жок. Азыр электрондук түрдө берилет декларация, аны мындай эле киргизип коюп эле, андай эч неме. Эч кандай. Бирок киргизиш керек, сөзсүз түрдө киргизиш керек. Киргизип коюш керек, Демек баягы албетте анткени бул өз мүлкүн көрсөтүп койгон, уже баягы ачыкка чыгарган, кийин суроолор болбойт да. Салык кызматтан тарабынан же башка не уже бул каяктан чыккан, мүлкүңөр каяктан эметилген, ошо чыккан, ошо суроолор болбойт да. Экинчи маселе болбойт. Жомарт мырза, биздин радио каарманыбыз суроо берди. Деги эле декларациянын мааниси кайсы депчи?
Декларациянын мааниси адам мисалы бизден жарандык кызматкерлердин, жарандык административдик кызматкерлердин бул киреше булактарын жана чыгашаларын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын киреше чыгаша булактарын ачык булар көрсөтүү милдети жүктөлгөн мыйзам тарабынан. Булар анткени бул жарандык административ кызматкер болгондон кийин бул кызмат менен бирге атайын бир чектөөлөр дагы болот да. Башка акча төлөнүүчү иштер менен алектенбөө милдетин алат жарандык административ кызматкер. Бирок баягындай кандай десем, илимий башка илимий иштер менен алектенгенге жана эгер мисалы искусствонун адам болсо, ошол искусство жаатында творческий чыгармачылык иштер менен алектенгенге мыйзам жол берет да. Бирок башка акы төлөнүүчү иш болбош керек да. Ошондой чектөөлөрдү бул чектөөлөрдүн коюлганындагы себеби жөн эмес, анткени ар бир жарандык административдик кызматкер өзүнүн ишин аткарып атканда башка коррупциялык жолдорго барбашы үчүн ушундай немелер чектөөлөр коюлат да. Анан бул мыйзамдын эң негизгиси бул ачык айкын болуу максатында, көрсөтүү максатында коюлган талаптар коюлган. Эми Жомарт мырза, сизден алган маалыматка таянсак, анда эгерде декларацияны толтуруп койсоң, башыңды көтөрүп жүрөсүң, тынч уктайсың. Ушундай да туурабы? Декларацияны толтурганда дагы жанагы айрым радио көрөрмандар берип атпайбы, жана жашырып коюп балдарына башка кылып каттатып коюп анан кийин ошонтпеш керек да, башты көтөрүп жүрүш үчүнчү, сиз айткандай. Андай азыркы текшерүүлөрдү салык кызматына жүктөлгөн да. Текшерүүлөр жүргүзүп, анан салык кызматкерлери бизге корутунду берип атат да. Ошол корутундуда кайсыл декларацияда кайсыл мал мүлккө көрсөтүлбөй калгандыгы так көрүнүп турат. Биз ошол корутундуларга текшерүү материалдарына таянып, анан прокурорлук чара көрүү актыларын келтирип атабыз да, тийиштүү мамлекеттик органдарга. Жомарт мырза, мына мисалы үчүн 18-деги балага бир үй катталды дейлик, мүмкүн баягы белек катарында тапшырылар, бул түшүнүктүү нерсе го, бирок башка нерсе. Мисалы үчүн 18-деги бала же 20-дагы бала ушунчалыкка чейин киреше таба албайт. Эми ушуну аныктаса болот да, кандай деңгээлде бир анализ жасоо менен. Марат мырза, буга сиз жооп бересизби? Туура маселе көтөрүп атасыз. Анткени чынында айтканда азыркы убакытка чейин мындай маселени көп көтөрчү эмес да. Декларациялоону көп маанин бербей, ошол көп эле өз убагында мүлктүн көрсөтпөй, немелерин кирешесин көрсөтпөй жүргөндөр анан кийин өздөрүнүн балдарына каттап койгонунда немелер чыгып атат. Бирок аны аныкталыш үчүн көп неме керек, көп аракеттер керек. Ошол келечекте ошону пландаштырып уюштурабыз, ушуну неметебиз. Демек бул буюрса жакын аралыктагы иш. Жомарт мырза, мына биз мыйзам бузуу, декларациядан баягы толук толтурбоо, пара жана башка жөнүндө сөз кылып атабыз да. Биздин дагы убактыбыз аяктап келатат. Мына ушуларга жол бербөө үчүн өзүңүздүн оюңузча кандай чараларды көрүү керек алдын ала? Булардын болтурбоо боюнча эң эле жөнөкөй эле бир мисал айта турган болсом, бул жанагы орусча айтат эмеспи, чисто не там, где убираются, а где-то соблюдают чистоту дегендей. Ошондой бул кыргызча деле бул күн сайын эле жыштырып шыпырып тазалай берген жериң эмес, ошол тазалыкты сактаган жер таза болот деген сыңар эле. Анан мыйзамды биринчи жарандар өзүбүз сыйлашты, мыйзам талаптарын аткарышты үйрөнүшүбүз керек да. Ошого көнүшүбүз керек. Бизде ошондо аң сезим калыптаныш керек да. Ошондо гана бул мыйзам бузуучулук болтурулбайт да. Ал эми ошондой аң сезимди калыптандыруу, ошондой көз караш, пикирлерди жаратуу максатында биз ушундай радио, теле берүүлөргө чыгып, биз эле эмес башка башкармалыктар да чыгып, өзүнүн ишин аракетин үстүнө жүрөт да. Эң эле эффективдүү жол ошол деп эсептейбиз. Мына урматтуу радио көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт аяктады. Күндүн темасы соңуна чыкты. Бүгүн мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат, ошондой эле мамлекеттик мүлк жана декларациялоо тууралуу сөз болду.
Студиябыз меймандары Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын улук прокурору Марат Сейтказиев жана Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын прокурору Жомарт Закиров. Эми сиздердин студияга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Декларацияга, мыйзам бузууга, мына ушуларга каршы биздин элибиз дагы мындай кайдыгер карабайт экенин көрдүңүздөр, э? Мен ойлойм, бул программаны дагы улантсак жакшы болот. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге да. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер менен студияда Сагынбек Абдыкалыков болду. Режиссерлук пультта Айдай Исмаилова эмгектенди. Ободон кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Ысык Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43.100 чарчы километр. Калкы 489.800 адам. Ысык Көл областынын курамына 5 район кирет. Ак суу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык Көл району. Биринчи